деги эле ушул Кыргызстанды өнүктүрүүчү жалпы эле маданият деген бир сферанын башында турганыбыз чындык. ЛТР телеканалынын директору Шайырбек деген мырза бар болчу ал мезгилдери. Бизде бесплатный акысыз билет таркатып атып, театрга кирүү мүмкүнчүлүгүн кылып берсең дагы кирбеген адамдарды учуратасыз да. Кеп баягы сыйлыкта дагы башка дагы эмес. Эми мен алдын ала мына 31-inde алган сыйлык алган немелерди куттуктагым келет. Алгач ирет мындай достойныйлар алышты да, чынын айтканда татыктуулар алышты. Кыргыз Республикасы мусулмандар өлкөсү да. Мусулмандар өлкөсү ушул өлкөдө бир исламий фильмдерди карап көрсөк, жаңы жаратылган исламий фильмдер жок ченде экен да. Саламатсыз Басыран мырза, биздин көрсөтүүгө куш келипсиз. Биздин көрсөтүү ушул коомчулукта болобу, мамлекеттин деңгээлинде болобу же болбосо ушул эл аралык болобу, лидер инсандарды чагылдыруу. Биздин көрсөтүүнүн мыйзамы коомчулукка ошол бүт мамлекеттерге таанымал болсо дагы өзүн өзү тааныштырат да, башында кыскача тааныштырып өтсөңүз өзүңүздү. Ассаламу алейкум, урматтуу Лидер Плюс көрсөтүүсүнүн жалпы жааматы, анын ичинде Залкар мырза, сиздерге чакырганыңыздарга терең ыраазычылык билдирем. Андан кийин ушул подписчиктерге дейбизби, ютуберлерге ушул көрсөтүү аркылуу жалпы саламымды айтамын. Ассаламу алейкум. Менин аты жөнүм Асыранкул, учурда 32 жаштамын. Ош шаарында турам. Учурда Кыргызстандагы Өзбек кинонун өкүлүмүн. Мен кино, маданият, театр тармактары менен, журналистика тармагы менен тыгыз иштегендиктен ушул миссияны аткарууда баягы белсенгенмин деп айтсак болот. Аксай районунун Торок айылында төрөлгөм. Ата-энем бар, Кудайга шүгүр. Апам мугалим, атам айдоочу. Мектеп жашына чейин ушул үй бүлөдө тарбияланып, андан кийин 1995 жылдан 2006 жылга чейин Абзалбек Сулайманкулов атындагы мектепте окуганбыз, 11 жылдык мектепти. Мүмкүнчүлүгүм чектелгендигине байланыштуу мектепте дагы, университетте дагы атам жонуна көтөрүп, апам жардамдашып, ушул окутууга эме болушкан, көмөкчү болушкан. Педагогтун баласы деп коет, айылда билесиңер, педагогтун баласы баягы окубаса, ушул мугалимдин баласы окубайт, атана биз окуйбузбу деген бир стереотиптер калыптанып калган. Анан биз жакшы окууга белсендик, жакшы окуп, красный аттестат, андан кийин диплом ушуларды алганбыз. Ордолу Ош шаарындагы тарых юридика факультетине тапшырууга мажбур болгонбуз. Ошол тарых факультетинде дагы ушул маданий иштерди, Стен газета деп коет, ошондой дуал газеттерди чыгаруучу бөлүмүндө редактор катары, акын катары иштеп, учурда журналистика тармагында, маданият тармагында, кино тармагында, театр тармагында деги эле ушул Кыргызстанды өнүктүрүүчү жалпы эле маданият деген бир сферанын башында турганыбыз чындык. 2011 жылдар, 2010 жылдар иш издөө керек болуп калды. Себеби окууну бүтүп аяктоо алдында элек 4-5 курстарда ушул атам менен кошо Ош шаарга келгендиктен атам менен кошо иш издейт элек дайыма. Мугалим болуу пешенебизде жазылганы менен, бирок баягы мүмкүнчүлүгү чектелген үчүн 4-этаждан 5-этажга, 5-этаждан 1-этажга түшүп иштөө, мугалим болуп иштөө деги эле бизге кыйынчылыкка турду. Ошон үчүн баягы анда автоунабыз деле жок, жуу жалаңдап, кээ биринде ХБК деген мана азыркы Манас-Атада окуучубуз. Ошол жерден Юго-Восток деп коет, студенттер шаарчасына чейин кээ бирде жөө жалаңдап, ушу колясканы түртүп алып, атам айдап келчү. Мамам мугалим болгондуктан айыл баягы эмесинде
дем алыш күндө, дем алыш каникул убакыттары ал келип жардам берип турчу. Ошондой мезгилдерде бир иш издөө менен ЭЛТРдин жанынан өтүп бараттым. Балдардын, кыздардын, жаш мен курактуу, менден кичүү, менден улуулардын үнү угулуп калды. Ал жерге баягы Билерман Ордо айлуу түн көрсөтүүлөрүнө көбүрөөк барып катышып, катташып жүргөнүм үчүн ал жерге барышым кыйынга турган жок. Барып сурасам, ошол кастинг болуп аткан экен. Кастингден катышып, документтеримди тапшырып, өткөзүүчү адистер тарабынан берилген суроолорго жооп берип кеттик үйгө. Андан кийин 3 айдан кийин ноябрда тапшырган болсок, биздикин ошол март айынын башында ЛТР телеканалынын директору Шайырбек деген мырза бар болчу ал мезгилдери. Ошол мырза телефон чалып, сиздер ЛТР телеканалына өттүңүздөр практикага деп, ошол жерде 2 жылдык мөөнөт менен практикага келгенбиз. Практикага келгенибизде мен айта алам, ал жерде ошол учурда шаардын депутаты Нуркыз Кадырбек кызы дегендин колуна, Талантбек Канатбек уулу деген мырзанын колуна келип түшкөнбүз. Ошол студияларда Ата журт, Мурас деген студиялар болчу, ошол студияларда эмгектенгенбиз. Андан кийин баягы өзүбүздүн саясий көз караштарыбыз менен, саясий бир жааттагы көз караштарыбыз менен баягы бийликтегилерге дейбизби, жакпай калып, ЛТРден кетүүгө аргасыз болдук. Андан кийин ушул Ош ТВ деген телекомпанияга, Эрнест Кыязов баш болгон компанияга келип, ал жерде ошол Менин оюм деген көрсөтүүнүн автору катары чыга баштадым. Эми журналистика дегенде эле бардыгы кыйчалыш, мындай жакшы, популярный бир жылдызды элестетет да. Туура журналист болуу популярдыкты алып келет десек болот. Бирок андагы баягы ар жердин таш таразысы бар дегендей, журналистикада дагы өзүнүн багыты боюнча кыйынчылыктар бар. Мисалы, бир жаңылыктын орточо эсеби 300 сом дейли. Эртеден кечке камерачын алып алып, өзүң как журналист катары барасың. Эгерде ошол материалың жетекчиликке же болбосо каналдын мыйзамдарына туура келсе, сага айлык төлөп берилет да, гонорардык системада. Эгерде мыйзамдарына туура келбей, мисалы өз жанагың менен тартып, өзүң идеяңды ишке ашырып тарта турган болсоң, кээ биринде жакпай кала турган болсо, анын ошол күнүң текке кеткен күндөрү да болгон да. Маданият тармагына айта турган болсок, биздин маданият тармагы баягы өзүңүз билесиз, Манас эпосунан башталган маданият тармагы болуп эсептелинет да, өзү негизинен мындай алып келгенде. Гүлшайыр Садыбакасова деген эжекебиз менен бетме-бет келип калдык. Кыз Бурактын 35 жылдыгын өткөзүп аткан бир маал экен. Таанышып, анан ушундай ниетим бар эле эжеке, шоу-бизнеске аралаштырса кандайсыз, кандай карайсыз деп бир сунуш берип калдым. Десем болуптур уулум деп. Аны биз мама дейбиз. Баягы шоу-бизнеске алып чыккан, шоу-бизнестин акыр-чикирин таныштырган ушул эжекем болуп калды да. Ушул эжекеме терең ыраазылыгым. Эми маданиятта дагы мындай, бизде дагы бир устатым бар, Дамирбек Нарматов деген киши бар. Кино тармагынан бул киши мага Кыргызстандагы кино тармагын негизинен түшүндүргөнгө бараңдуу салым кошту. Өзбекстан тармак аралашып калган жагын айтып өтөйүн. Анда биздин артисттерибиз тойго чыгат. Тойдон кийин, мисалы, тойдо концерт көргөндөй болгон эл концертке түшпөйт да, театрга түшпөйт. Ушундай нерсени мен көп учуратчу болдум да. Мисалы, театрга келген адам жок, концертке келген адам жок. Себеби дегенде ошол эл баалаган адамдарды биздин мамлекетибизде жашаган инсандар тойдо гана көрүп калды да. Сахиба деген эжеке менен биз Бегайымлаев деген маданий борбор ачканбыз. Маданий борбор ачканыбызда кайсы тарапты башташты билбедик да. Кайсы тарапты башташты билбедик. Концерт коелу десек, баары эле концерт коюп аткан. Футбол уюштуралы десек, баардыгы эле футбол уюштуруп, ушул шоу-бизнес тармагында дагы футболдорду көрүп, шаарда көрүп атсаңдар. Анан мен ушул театр жагына басым жасадым. Анткени дегенде бизде ошол театр маданияты өтө эле төмөн түшүп кетти десек болот. Себеби муну өзүңүз дагы күбө болсоңуз керек, балким театрга түшкөн болсоңуз. Мисалы, башка өлкөлөргө барсаңыз,
театрларда күндөп түндөп 100дөн 200дөн адам отурганын байкайсыз да. Бизде бесплатный акысыз билет таркатып атып театрга кирүү мүмкүнчүлүгүн кылып берсең дагы кирбеген адамдарды учуратасыз да. Мен ошол нерселерге bir bөгөт коёюл деп, анан Өзбекстан тарап менен bir иштейли деп аракет жасадык. Кандай десем, ошол Begaim Life'тын эмеси менен Yodgor Sadiyev деген учурунда ошол Шайтанат аттуу сериалдын баш каарманынын образын жараткан Асадбек деген агабызды Ош шаарына алып келмекчи болдум. Ал киши ошол 30 жылдан бери Ош шаарына ошол келбеген, ошол бул жакта ошол Бабур киносун СССР маалында тартып атканда келген киши болгон экен. Бирок мен бул кишини ошол сериалда көрүп жүрүп, өзүмдүн как кумирим катары көрчүмүн. Ошол кишини алып келүүгө белсендим. Senga ukajonim katta minnatdorchilik bildiraman. Mana 30 yildan keyin meni O'shga qaytib kelishimda juda katta jonbozlik ko'rsatding. Sog' bo'lgin, salomat bo'lgin, ishlaringga rivoj. Olib borayotgan har bitta ishingda yaratgani o'zi qo'llab-quvvatlasin. Дагы маданияттын бир тармагы катары кинону айтсак болот. Кино бул баягы элдердин аң сезими менен кабыл алчу, өзүнүн баягы аң сезиминдеги болгон нерсени көз караш менен көрчү, түздөн түз көрчү, түздөн түз кабыл алчу бул кино болуп эсептелинет да. Ошон үчүн мен киного дагы өз салымымды коштум десем болот. Киного алгачкы жолу биз эми баягы өтө активдүү түрдө эмес, бирок кыйыр түрдө Мен кыргызмын деген кино тартылган Рустамбек Аташевдин. Ошол кинодо Курманжан Датканын театрларда, жанагы ошол Семетей, биздин Семетей кинотеатрыбызда коюлуусунда, Дамирбек Нарматов тарткан Серенада деген кинонун бир ачылыш аземдерин өткөрүү боюнча, Россия кино күндөрүн өткөзүү боюнча мындай кыйыр түрдө жардам берип, өзүм киного кантип аралашып калганымды билбей калдым да чыга. Кино тармагына келгенибизде биз баягы ошол Өзбекстан менен каттуу иштеп аткан маалыбыз эле. Өзбекстан менен көп фильмдерди, көп сериалдарды учурда тартуу иштери менен алекпиз. Кино тармагында Кыргызстан аябай эле артта да, ачыгын айтыш керек, аны моюнга да калыш керек. Аябай эле артта. Бирок биздин режиссерлорубуз эгерде иштей турган болсо, даже Аватар, Титаник артта калышы мүмкүн да, бирок учурда мамлекет бул нерсеге мындай кайдыгер карагандай, ошон үчүн баягы кинону жандандырууда азын-олак салым кошобуз деп ушул кино жаатын аралашып, учурда Өзбекстан менен 2 сериал тартууга, 1 кино сценарий жазууга, ошондой эле 4 өзбек киносунун Кыргызстандагы күндөрүн өткөзүп, 4 киносун бул жака алып келип, аларды гран-при катары сыйлыктарды алуусуна жардамдаштык. Ошол эле Алтын хумо деп аталган кино сыйлыктын быйыл 3-жылы. Ошол 3-жылы катышуу Ташкентте катышып, баягы Делбирим тасмасы менен дагы түздөн түз биз сыймыктансак болот. Ушундай бир тасмаларды бир жаратуу менен, ушундай бир тасмаларды бир кыргыздарга керек бир тасмалар менен биз кино тармагындагы өнүктүрүп атабыз да. Учурда ошол Дилшат Ахметов баштаган жамаат менен Табышмак, андан кийин Хулиган деген сериалдарды жыйынтыктасак, Нусрат Абдрасулхан деп азыр учурда баягы Орто Азияда Кадырхан деп ысымы менен өтө популярдуу болгон сериалдын режиссеру Нусрат Абдрасулхан менен Зулмат ва Зио деген сериалды алуудабыз. Ош шаарында алдык, Нокатта алдык. Бул нерсе менен мен Оштогу чыга албай жүргөн, эл аралык деңгээлге чыга албай жүргөн артисттерди
эл артисттерин даже кызмат көрсөткөн артисттерин эл аралык деңгээлге чыгаруу. Мен сыймыктануу менен айта алам, мисалы бизде драм театрда иштеген Кайыргүл Жуманова деген эжекебиз бар. Ошол эжекебиз азыр Зулмат ва Зиё сериалы менен Ташкенттеги съемкалык жараянга катышууга мүмкүнчүлүк алды да. Мен ошону дагы кылып бергенге мындай шарт түзүп бердим, шарт жаратып бердим. Ушундай бир эл аралык деңгээлдеги иштерди аткарып атабыз. Асырап мырза, сиздин эмгегиңиз чынында аябай зор. Соцсеттерден деле, телелерден көрүп атабыз. Эки элдин достугунда аябай бекемдөөгө салым кошуп атасыз. Маданият тармагын көтөргөнгө салым кошуп атасыз. Эми мен айтайын дегеним, мына 31 август эгемендүүлүк күнүнө карата кимдер гана сыйлык алган жок. Сизге ушул мамлекет тарабынан болобу же шаар жетекчилери тарабынанбы, облус жетекчилери тарабынанбы бир кандайдыр бир сыйлоо болдубу? Деги эле баягы биздин баягы атак даңкыбыз же болбосо бир эмебиз чыкканы менен, чаңыбыз чыкканыбыз менен баягы мындай атыбыз улуу болгону менен баягы супурасы курук деп коет го. Ошондой бир эмеде жүрөбүз да. Эми кеп баягы сыйлыкта дагы башка дагы эмес. Эми мен алдын ала мына 31-inde алган сыйлык алган немелерди куттуктагым келет. Алгач ирет мындай достойныйлар алышты да. Чынын айтканда татыктуулар алышты. Анан мен сыйлык дегенде бизге эч кандай сыйлыктын кереги жок деп айта алам. Сыйлык ошол мэриянын тарабынан ардак грамоталары башта берилген, ардак баракчалары берилген башта, мындан 2-3 жыл мурда берилген. Бирок 2-3 жылдын ичинде бирок андай нерсени мен көрө элекмин. Бирок айтып кетчү, сыймыктанып айтып кетчү нерсе, ал нерседен Өзбекстан Республикасы алдыга кетип, Кыргызстан атуулдугума карабастан, жаран экениме карабастан, ошол жактан Кыргызстандагы өзбек кинонун өкүлү деген бир документти, удостоверенияны тапшырышты. Мен ушул нерсеге аябай сыймыктандым. Себеби дегенде өзүңдүн мекениңде бааланбай туруп, башка өлкө тарабынан баалансаң аябай сыймыктанат экенсиң. Чындыгында көзгө жаш алган күндөр болду. Себеби дегенде ал документти дагы ошол атактуу деген артист, актер, режиссер, бригада сериалын бардыгыңыздар көрсөңөр керек. Фархот Махмудов деген тажик актеру, бирок Өзбекстанда төрөлгөн актер, учурда Россияда жашаган актер ушул сыйлыкты тапшырды. Мен ушул нерседен аябай сыймыктандым. Эми мен баягы Кыргызстанды жаман, Кыргызстанды неме демекчи эмесмин, бирок ушундай бизге окшогон мага эле дебейин, башка журналист өкүлдөрүнө дейли, маданият өкүлдөрүнө дейли, театр өкүлдөрүнө дейли бир көмөк көрсөтүшсө дейм да, бир арзыбаган, жарыбаган айлык менен иштешет. Чынын айтканда, мисалы мен театрда азын-аулак болсо дагы ошол практика жүзүндө көрүп, ишти көрдүм да. Жарыбаган 2000 сом, 3000 сом менен тоба кылдым, ошол жерде балдарым багышат да. Ошол инсандарга бир мисалы башка адамдарга шарт жаратып атат, мисалы СМБларга, таможниктерге, медиктерге, башкаларга шарт жаратылып атат да. Бирок маданият тармагы деген киши аз санда чанда кездешет. Бул немен айтканда, ошол Садык Шерниязды мен жогорку кеңеште аябай баалачумун. Жогорку кеңеште ушул маданият тармагы өнүксүн, маданият тармагы мындай болсун деп ыйлаган күндөрү болду даже. Ошондой кишилер барса, ошондой кишилер бир саясатка аралашса деген бир арзуу тилегим бар эле да. Алдыдагы максаттарыбыз өтө эле көп. Себеби алардын ар бирин айтып отурсаң, ар бирин деп отурсаң, убакыт көп кетип калат да. Максаттарыбыз негизинен ушул Кыргызстан үчүн, Кыргызстан Республикасы үчүн, бул республиканын биримдиги үчүн, бул республиканын достугу үчүн кыла турган иштерибиз өтө көп.
айтып өткөнүмдөй ошол сериал тартуу иштеринде, кино тартуу иштеринде учурда дагы бир сунуш түшкөн бизге. Алдыдагы максаттар мына кече гана бул планды ишке ашырдык. Биз билебиз, мына Ош, Жалал Абад, Баткен областтарын, эмдеги эле Кыргыз Республикасы мусулмандар өлкөсү да. Мусулмандар өлкөсү. Ушул өлкөдө бир исламий фильмдерди карап көрсөк, жаңы жаратылган исламий фильмдер жок ченде экен да. Ушул фильмдерди биз ушундай жаңыча бир көз караш менен, жаңыча бир стиль менен жаратууга ал жактагы актер, режиссер Эгемберди Рахимов менен биргеликте исламий фильмдерди жаратып дагы өз салымыбызды кошолу деп турабыз да. Эми дин жолундагы тасмаларды тартууну кече биз Убайдулла Сарыбаев менен дагы Ош шаарынын казысы менен дагы баарлаштык. Ош областыбызда кино дирекциябызда машина жок да. Кино машинасын жаратуу, кинотеатрларды оңдоо. Мисалы мен аябай өкүнөм да кинотеатрлардын акыбалын, театрлардын акыбалын көргөнүбүздө. Айрымдарынын мисалы ошол СССРден калган эмелер сынып кеткендери бар, бүлүнүп кеткен, айрымдары кафеге берилип кеткен, айрым бир бөлүктөрү бир кандай десем баягы склад болуп калган да. Ушул нерселерди аябай мындай өкүнүү менен кабыл алам да. Ушул нерселерди оңдоо болуп саналат. Себеби дегенде Кыргызстан бул менин үйүм да. Менин үйүм. Мен үйдө кандай жарыктыкта, кандай бир эмеде жашай турган болсом, Кыргызстанда дагы ошондой келечек менен көргүм келет да. Келечек, Кыргызстандын келечеги бул маданият, бул спорт, бул ошол театр эмеси да. Ошон үчүн Кыргызстандагы ушундай маданий бир сүртүмдөрдү, маданий бир үйлөрүн дейбизби, бир оңдоодо иш пландарыбыз бар.